Алтын чөйчөк ат башы дегенде алт балбан, алагар көзү чолпондой, ай кулагы калкандай болгон. Алтайдан ала тоого көчүп келе жатканда айкүлүмүн сатабыз алгач тыным алып, суусун жутуп, ак батасын алган Кошойдун коргону. Улуу Жибек жолунун боюндагы тарыхый эстеликтердин сап башында турган Ташрабат касиеттүү чечтебе көзгө тартылат. Так ошол ата башы делип, бетеге белден буралган улуу тоонун коюнунда улар менен үндөш жашаган бир ууч элдин жаштарынын Манас ааламына болгон ынтызарлыгы менен дилгирлиги ак калпак журтка үлгү. Дегенибиз, Манастагы интеллектуалдык телетаймашын аталган район салтка айландырып, жылына 2 жолу өткөрүп, бир айылдан экинчисине узатып келет. Кезектеги таймаш Атбаш районундагы Абыл Искендеров атындагы Кара Булуң орто мектебинде болуп өттү. Саламатсыздарбы, ардактуу чакырылган меймандар, урматтуу ижарайлар, ардактуу окуучулар. Улуу Жибек жолунда жайгашкан Кара Булуң айылына кош келипсиздер. Бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Ибраимова Гүлнара Үмөтбековна, белгилүү манасчы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Манастагы интеллектуалдык телетаймашынын кеңешчиси Рыспай Исаков, Асанаалы Калил уулу, жаш манасчы жана Манастагы интеллектуалдык телетаймашынын алып баруучусу Азиз Биймырза уулу, Кара Булуң айылынан чыккан жеке ишкер Иманалиев Мелис Ишенович менен биргеликте жалпы 21 мектептин таймашка келген окуучулары жана айыл тургундары катышты. Бул иш-чарага жогоруда аталган мектептин окуучулары гана эмес, ар бир агартуучулары мыкты даярдык көрүшкөнүн, Семетейдин такка отурушун баяндаган үзүндүдөн көрүүгө болот. Ушундай көрүнүштөн кийин мектеп окуучулары тарабынан жалпы манас айтылып, комуз чертилип, чимирилген кыздардын бийинен кийин мектептер арасында бүйүр кызыткан нагыз кырчылдаган кыл таймаш башталды. Bir мектептин катышуусунда болгон бул таймашта мыктынын мыктысы тандалып, тайпанын ичинен алдыга суурулуп чыгып, облустук таймашка 3 кыргыз тилдүү, 2 орус тилдүү мектептен келген топтор жолдомо алышты. Алар Нааматбек Үсеналиев атындагы Казыбек орто мектеби 1-чи орунду багындырса, 2-чи орунду Карыбек Карпеков атындагы Кара Суу орто мектеби алды. 3-чү орунга Жаналы уулу Абдырахман атындагы Акжар орто мектеби ээ болсо, орус тилдүү мектептерден 1-чи орунда Атбаш районунан келген Карыбек уулу Акбатаалы орто мектеби, 2-чи орунду Абдыралы Керимбаев атындагы мектептен келген окуучулар ээлешти. Мектептин жааматынын, мугалимдердин жана окуучулардын кызыгуусу эң негизгиси. Ана Манасты ушул үйрөнүп алып,
ушул элдерге, балдарга, окуучуларга ушу Манас эпосун үйрөтүүдө бул негизи эле окуучуларга эгерде Манас эпосун жакшы билсе, жакшы түшүнсө, демек ал ошол баланын жүрөгүнө ыйман кирет дагы кыргыздын бир таланттуу чыгаан уул кыздарынан болот деп ойлойм. Мындан тышкары бул иш-чара Таймаш менен чектелип калбастан Ат башы районунда Манас эпосун кенен жайылтуу жана жаш манасчылардын айтуучулук деңгээлин көтөрүү максатында Манас айтуу кароо сынагы дагы болуп өттү. Сынакка жалпысынан 25 улан кыздар катышып, күч сынашты. 12'de bala ken Manas'ı baylavalanır. Kolgon diysen atası kurbanlıkka çalalık kadrımızın kurarız kızıtalak kurup tıkara reçet kılavuz. Devo şenti ver jolay, kanın molunu şaştırıp, ardından aç budan, oyku bankı bastırıp, çıngır ortaktık ceznaydan, çımçı uçbaş kensaydan, kolgon şunu koz kolu kut jönödü bulcaydan. Саябай сүйүнүп атабыз. Кудай буйруп биз бүгүнкү райондук таймашта жеңип, буюрса Манас деген уран менен облуска чыгып, жана республикада ат башынын намысын коргойбуз деген ой менен дем менен жакшы даярданабыз деп ишенебиз. Биз 3-чү орунду алганыбызга абдан сүйүнүп жатабыз. Нарынга барганда дагы республикага өтөбүз деген чоң үмүттөр бар. Жакшы даярданабыз. Биз мындан да катуу даярданып, күнү түнү дебестен китеп окуп, мындан дагы жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ойлорубуз бар. Калыстар тарабынан катышуучуларга окуянын тактыгы, үндүн кырааты, аткаруу чеберчилиги боюнча талап коюлса, кароо сынактын жыйынтыгында дал ушул талаптарды так аткаруу менен Казыбек айылынан келген Бексултан Барктабасов алдыга суурулуп чыгып, баш байгени багындырды. Ал эми 2-нчи орунда Карыбек Карпеков атындагы Кара Суу орто мектебинен келген Бактыбек уулу Мамат ээ болду. 3-нчү орунга Жаналы уулу Абдрахман атындагы Акжар орто мектебинен келген 10-нчу класстын окуучусу Кубанычбек кызы Айжаркын татыды. Арбаңыздар, уюткулуу кыргыз журтчулугу, мына бүгүн өзүңүздөр көргөндөй ошол жалпы Ат башы районундагы 21 мектептин катышуусу менен Манастаану жана ошондой эле манасчылар кароо сынагы жогорку деңгээлде болуп өттү. Уюштурган ушул Кара Булуң айыл аймагына, анын мектеп мугалимдерине, мектеп жетекчилерине терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушу Көй Кашка коомдук фонду биз учурда 40 районду, жергебизде 40 районду түрө кыдырып, ошол Манастагы интеллектуал таймашын уюштуруп келе жатабыз. Мына кезектеги бүгүн үйдөн чыкканыбызга 25 күн болду. 25-нчи иш-чара ошол Ат башы жергесинде болуп атат. Буюрса дагы Нарын, андан башка райондору, Көлдүн райондору, Таластын райондору жатат. Ал жака да ушундай Манас темин орнотуп, Манас рухун жайылтып, Манас ураанын чакырып, жалпы баягы бул Манас чындыктыкы, демек кыргыздыкы дейт да. Ошол Манастын Манас экенин, Манастын эр экендигин, Манастын кыргыздыкы болгондугун таанытып, ошол атабыздын эрдигин, шердигин жалпы журтка жайылтууда тынбай аракет кылып келе жатабыз. Ошондой эле кыла бермекчибиз. Ат башы районундагы Кара Булуң айылында Абыл Искендеров атындағы орто мектебинде Манас таануу теле таймашынын 10-чу айлампасы соңуна чыкты. Буюрса ушул эме биздин мектеп өзүбүз чакан мектеп болсок да 10 жылдан бери Манас таануу интеллектуалдык теле таймашка окуучуларыбыз катышып келатат. Мындан 5 жыл мурунку теле таймашта биздин окуучуларыбыз Жаналиев орто мектебинин биргеликте курама команда болуп, тиги Сайыпуруш командасы менен 2-нчи орунду алып Талас областына барып келишкен. Андан бери дагы окуучуларыбыз өткөндө күзүндө Үсенәлиев мектебинде өткөндө окуучуларыбыз 3-нчи орунду алды. Анан эми байкасак 10 жылдан бери окуучулардын кичинекей деңгээли өсүп келатат. Манаска болгон кызыгуусу өсүп келатат деп ойлойм. Окуучулардын ушу Манас боюнча деле тарыхыбыз боюнча кургазору кеңейип келатат. Алга жылыштар бар. Анан эми жалпы эле мектеп окуучуларына ийгилик каалайм. Манаска болгон кызыгуу арта берсин, дагы тарыхыбызды, Манасыбызды окуп үйрөнө берсин окуучуларыбыз. Илим билимдүү болсун, мамлекетибизге тынччылык болсун, мектебибиз алга жыла берсин деп ойлойм. Көргөн адамдын көөнүн жибиткен Манастагы интеллектуалдык теле таймашынын 10-чу айлампасы Абыл Искендеров атындагы Кара Булуң орто мектебинде ийгиликтүү жыйынтыкталып, өткөрүүнүн кезектеги кербенин Карыбек Карпеков атындагы Кара Суу орто мектеби алды.